10 мартта эл аралык Silk Road Кембридж билим берүү мекемесинде робот техниктердин RobotaFest 2018 аталышындагы улуттук фестиваль болуп өттү. Бул иш-чарага 300дөн ашуун жаратмандар катышты. Анда Кыргызстандын орто жана жогорку окуу жайдын окуучу, мугалимдери, 7ден 21 жашка чейинкилери катыша алышкан. Алардын арасынан эң жашы Ибрагим. I'm going to Lego Robots competition and I'm 9 years old. I'm going to Silk Road International School. I'm studying there in 3rd class. Бул жерде көрсөтүлгөн ар бир роботтун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, медицина жаатында көп колдонулган протездик каруу, электр энергияны үнөмдөөчү робот. Андан сырткары Lego мультфильмдеги робот каармандарды дагы көрө алса болот. Ал эми улуттук чапанды кийип, кара жорго бийим бийлеген робот бүгүнкү фестивалдын көркүн ачып турду. Бул роботторду биринчи биз Кыргызстанда Сапат эл аралык мекемесинде биринчиден болуп алып келгенбиз. Анан алып келип, каражаты $1400 жакын болуп, ошого алып келип балдарга программалауну үйрөтүш үчүн колдонгонбуз. Ушу роботторду колдонуп, аларды 3 айга жакын программалоосун түзүп, 1 айда чогултушкан балдар. Чогултуп, бул роботту биринчи ушул Кыргыз элине таандык болгон кара жорго бийин жасаганбыз ушул роботтун балдарын. Бул роботту мисал үчүн көптөгөн бийлерди үйрөтсөк болот. Роботту мисал үчүн испанский бийин, рэп бийлерин, башка бийлерин эметсе болот, бирок колдонуп, бул роботту эмнеге колдонобуз? Балдардын программалоосун жакшыртуу үчүн, колдонуу үчүн колдонулган жакшы бир робот деп айтсак болот. Кара жоргону жакшы бийлейт. Андан сырткары бул фестивалга бир гана мырзалар катышпастан, кыздардан турган команданы дагы көрө алса болот. Биз бул роботту 1 айда чогултуп, 1 айдын ичинде бул программасынан өзүнүн концепциясын чогултканга аракет кылдык. Шарипбаев жана Нурислам Канатбеков силердин колчалары менен экинчи картабызга чакырабыз. Аябай аракеттенгем, анткени бул келе жаткан жашоомдо жардам берет да программирование ошол жагында. Фестивалдын уюштуруучулары заманбап технологияны өстүрүп, бир гана жаратмандарга гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанга өз пайдасын тийгизет деген терең ишениште. Ушул азыр роботтарды жаратуу илимине кызыктуу болуп эсептелет. Дүйнөдө чоң ачылыштар азыркы кылымда билесиздер, түздөн-түз технологияга байланыштуу болуп атат. Кудай кааласа жылга айланып кетип атабыз. Биздин чоң үмүтүбүз Кыргыздын дагы Билл Гейтстери, Цукербергтери, Гриндери чыксын деген үмүттөбүз. Фестиваль эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ата-энелер, жаш достор, мен дагы ушул билим берүү жана илим министрлигинин атынан, министрибиз Гүлмирек Каримованын атынан бүгүнкү жакшы байрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушундай иш-чаралар арбын өтүп туруш үчүн, балдардын интеллектуалы эл аралык деңгээлге жетиш үчүн сөзсүз түрдө таланттуу балдарды колдошубуз керек. Бир гана моралдык жактан колдобостон, материалдык жактан дагы колдоону унутпашыбыз керек деп баса белгиледи Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Биз мурда роботтор десе, мындай келечекти же болбосо бир фантастика деп ойлочубуз. Бүгүн азыр роботизация же болбосо жаңы технологиялар биз менен кошо эле эр шаркак жашап атат. Бүгүнкү иш-чара абдан мыкты болуп атат. Биз сөзсүз түрдө буларды колдошубуз керек. Буга чейин ушул Сапат билим берүү мекемесинен Америкага ушул роботтор таймашына барабыз деген Жогорку Кеңештин спикери ошол убакта колунан келишинче каражат бөлүп, ошентип мындай колдоп турганбыз да. Кыргызстанды эл аралык робот техника фестивалына таанытуучу таланттуу ысымдын аты бүгүн тандалып алынат. Фестивалдын эң негизги максаты бул жаш ойлоп табуучуларды табуу, аларга көмөк көргөзүү, колдоо болуп эсептелет. Мен учурдан пайдаланып, бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү өтүүчү фестивалга чакырамын. Келип, жаш ойлоп табуучуларга дем берип, колдоп кетүүңүздөрү суранамын. Мелдештин катышуучуларынын бардыгына тең медаль сертификаттар ыйгарылмакчы. Фестивалдын жаш катышуучулары үчүн эң башкы сыйлык бул көрүүчүлөрдүн тандоосу болмокчу. Эркайым Байышева, Арнас Маратов, кабарлар сайты жана Үмүт ТВ телеканалы.